айтканыңа. Мына эми жакшынакай кебизди ук. Отуруп сүйлөшкөнгө мүмкүн эмес экен, мындай жыйналыш өткөндө эле зал жокпу? Бул идечи мен айтайын, мына бул жерде сыймык. Могу здание дагы. Сен иштеп аткан мына могулар иштеп аткан кызмат дагы мамлекеттики. Кыргыз элиники. Анан бүгүн ушу креслого отурганда эле менчигиңердей көрүп калган өтө уят. Мен силерге эмне кылып атам, мисалы, мен отуруп алып чыкпай калдым. Кухняда айтканыңды аткарган жоксуң. Бул жерде отурганды кой. Баарын эле аткарып атабыз, эже. Кес мен айтайын эми маселени. Мына могу дүлүй эми кечирип койсун. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар момчу кыйналып, менин бир акыйкаттыгымды карап берип коюңуз деп келип атты. Ушуларды мына 10 күн болупту. Мына сен сыяктуу эле мен тетиги УКМКда 10 күн жүрдүм жерде. Тикем менен тик. Мен жеке маселем эмес, көкөйүм эмес. Келс, маалымат айтыңыз. Келс. Бүгүн Кыргызстанды өтө оор мындайраак болсоңуз. Келс, бактылжы. Каттуу сүйлөңүз толкун. Социалдык дагы неме? Кризис. Политикалык да кризис, жана психологиялык кризис каптап турат. Экинин бири эмоцияда, экинин бири мууну берип атат, экинин бири барат машина менен, анын баарына бийликчилер күнөөлүүсүңөр. Мына мен 100% мондай айтам. Мына азыр политика эмес, эмне үчүн? Сен күч колдоно албайсың мага. Эл ошончо сен урсаң токпу, муну кач. Сиз айтпайсызбы, эмне көйгөй? Мына мен айтып атам, ошо укпай атасың. Эжекен, апамды алсаңыз, бактыгүл эже, үнүңүз чыгарып каттуу сүйлөңүз эми. Мына келип. Күчүп өтпөгүлө элди. Биз келип кеткенбиз, сыймык билет биздин иш маселе боюнча. Сенин фейсбук баракчаңды. Каттуураак сүйлөңүз эже. Апам 85ке чыккан апам деле кайрылбадык беле билесиң да. Сен кухняда отурганда өз көйгөйүңдү айтканда биз деле ушул майыптардын маселесин көтөрүп, ошол маселени да айтканбыз, билесиң ал боюнча. И өзүңө да келип кеткенбиз. Анан сен жаңы отургандан кийин келип кетпедик. Анан ким Эржан, сен начальник управлениең ким эле? Ошол келип анан айтпадың беле, сыймык айткан. Бактыгүл эже келбесин, бүтүргүлө могу маселени деп. Азыркыга чейин жүрөбүз мына. Бул эмне деген маселе? Аресттен чыгарып салды. Ал эле эмес. Бул жерде өтө чоң коррупциялык иштер бар. Бул жанагы канча 30 жылдан бери. Ал жердеги ошол коомдун жетекчиси, мен силерге анда жакшы түшүндүрүп убактында болгон эмес, кишилер көп болчу. Бул Кыргызстанда Азыр деле ушундай. Бүгүн деле ушундай. Түшүнөм, билип эле атам. Бүт бийлик бутактарында ошондой эле маселе болуп атат. Эми анын баарын биз чыдамкай менен, сабырдуулук менен, бирок мындай акыйкат менен чечип беришибиз керек. Ага да силердин эркиңер керек, күчүңөр керек, жардам беришиңер керек. А эмнеге башкаларга эмес, именно майыптарга? Анткени булар өздөрүнүн укугун билбейт. Сүйлөй албаса, укпаса, көздөрү көрбөсө. Эми анан булар эмне кемчилик болот? Тергөөдөн ошону айтпайсызбы? Силерден кемчилик мындай, сыймык. Силерден кемчилик мына мындай. Мен Тимур. Эми көтөрүңүз. Кемчилик бул жерде сыймык мындай. Иш бул жакта козголгон экен. Эми соке кетке чейин козголгон экен. По факту козголгондун ордуна ошол эле фондту атайын алда фондтун. Биздикиби? Жок, тетиги Кыргыз Азербайжандан делелер го. Ошол фондту коомду жабырлануучу кылып туруп санап койгон да. Вот. Ошибка в чём? Жаңы жагдай деген балекет бар. Бул жерден мен материалдар менен бир аз таанышып чыктым. Сен өзүң айткандайчы, кухняданчы. Кустуруп эмес. Азыркы Ташбаевдарды алып келчи. Могул жердечи. Жетекчиси, азыркы жетекчиси. Кустуруш аз каматтырыш керек да. Каматтырыш керек. Эмнеге дебейсиңби? Соттун чечими деле чыкты, күчүнө кирди. Соттун чечими деле чыгыптыр, күчүнө кириптир. Ошол туура эмес, алдагы квартиралар туура эмес бөлүшүлгөн депчи сыймык. Эми ошол мурдагы ким эле алда фамилиясы? Эже кой турбайсызбы? Ушулардын туугандары, булардын бөлөсү, любовниги, любовницасынан бери ошол квартираларда шопуру и майып эместер ошол квартирада жашап атпайбы? Мына эми кеп ушунда. 39 миллиондон жылына акча бөлүнүп келген экен. 2010-жылдан бери мен арыз жазгам. Сени сыйлап жазгам. Сени түшүнөт деп жазгам. 2010дон бүгүнкүгө чейинки бүт доход текшерилсин. Бул жерде бир дежурный тергөө чыккан. Ага да айткам, 4-күнү келем дегем. Бирок 4-күнү биз келдик, бир 10 эле киши менен келдик. Мындай монча талпа деп келгенибиз жок. Бирок сен да чыгып койгон жоксуң.
Ана саат мына прошлый четвергта. Жок, прошлый четвергта. Бул мага чейин козголгон иштер. Силер кекетпей, мокотпой эметкиле. Мен керек болсо тергөөгө кийлигишпей албайм. Өзүм биз орган дознания болобуз. Эгерде тергөөгө конкретно наразы болсоңор прокурорго баргыла. Мына мен силерге айтайын. Мына мыйзамдык. Мен деген мына тергөөчү. Мен тергөөчүнү келип атабы, кетип атабы, отдельный поручениеси бар. Ушуну эле карайм. Мисалы, бул мыйзам боюнча ушундай. Мыйзам боюнча ушундай. Бул каждый кылмыштын, иштин ээси прокурор болуп эсептелет. Ошол жака айтпайсыңарбы, мисалы, ал мисалы Мен кайра арыз жаздым, сыймык. Ооба, мен сурап Мен кайра арыз жаздым, 13 күн бүгүн болду. Бирок 13 күндүн ичиндечи даже карап коюшкан жок. Ал жерге мен жазганмын. Дастан Бекешовну чакыргыла. 2010дон бүгүнкү күнгө чейинкини Кашбаевны чакыргыла. Мындай ким катуу сүйлөсө элечи, ошол эме кыла бербейлик. Мояктанчы. Сен де катуу сүйлөп жүрбөдүң белең, эме сыймык. Мына мен жакында да келдим. Мага чейин козголгон иш экен. Мен козгогон эмесмин. Эми мына айтып келип атасыңар. Мына момча киши келип силер өзүм чыгып атам. Мына тергөөчүнү мына айтып берейин, эмне болду эле? 13 күнүн ичинде тергөөнү бүтүүгө мүмкүнчүлүк эмес. 2017ден бери отурат силерде. 2017ден бери. Ага чейинки өткөр Эржанга келди азыр. Эржанды мен сени тааныбайт экенмин. 2017 жылкы иш Ленин райондук сотуна барып, Выделили с материала. Это выделили. По 48 квартир. Остальные где? По остальным где? не по квартирам выделены фактов. По квартирам же выделили. По 38 квартирам. Правильно, Алтынбек? Квартира турат азыр. Эчтеке кармалбай. Ну тогда по какому делу было выделено, если не по квартирам? Ну, Мындай кылалы кандачы? ну, 38, 43, 38 квартира. Вот извините. Эртең уже мына 8 болуп калды ужечи. Эртең бизде совещание экен, же координационный совещание экен. Ондо 2де жогорку кеңеште эме бар экен бир 4кө бир комиссия келбейсиңерби? Өзүңөрчө бир 3 киши келбейсиңерби? Жок, бакта түнөйбүз. 3 киши келип Сыймык, анан кийин бул фин полиция мен билгенден өкмөттүн помещениясы. Сен деле кече келип отурдуң. Легитимдүүбү, легитимсизби, ким алып келип койду, билбейм. Эсимде жок, билсем деле. Бирок могул түнөйбүз. 3 күндөн кийинчи бир эле сыймык жапка эмес, могу финпол жабылыш керек. Эмнеге дебейсиңби? Маевкада 12 РПП деле жер саткандар боюнча бул жерде каралган материалдар бар, каралбай келатат. Мен келип аткан эмнеге бул себептен? Бул эжелерге мен столовойдо бул экөө ыйлаган. Мынакей экөө турат, экөөнгө өзү айтып атам. Ошондо мен айткам, угуп турсаң, эми ушуна мен айткам. Сыймык менен бир менен бетме-бет сүйлөшөлү. Мен урсаңыз, мына тергөөгө, мына айттым, азыр тергөөнүн начальниги ооруп калды, азыр бүгүнкү күндө ооруп атат. Мына орун басары бар. Тергөөгө давайте эртеңден баштап баарын айтканын жазагыла, мен жазабагыла деген жокмун. Давай жазагыла. Эмнени эметип атат? Мен калкалаган жокмун эч кимди. Тергөөнү калкалаган жокмун. Же тигил аресттен туура эмес чык деген жокмун. Арестти деген сот чечет аны. Мына давай мына айтканын баарын эртең мына бирден Соттун чечими бар да определение. Силер аркылуу алышты да сыймык. Сыймык, аны көп сөз, аны уктум. Кой турмузчу. Ал көп сөз сыймык. Кыскасы соттун определениясы бар. Мен сүйлөйүн. Анда сиз сүйлөйсүз. Сүйлөйүн, кете бериңиз, кете бериңиз. Бияктан да кетесиз. Переш етпес сыймык. Соке ошончолук канча кыймыл сокеде кеткен. Сен переш етпес сыймык. Сен переш етпе, сен деле кетесиң. Эч переш етпе. Эч переш етпе, сыймык. Эч переш етпе. Эмне кылайын? Үйүм алып барып жатып коюңуз. Биякта жатабыз, биякта бул өкмөттүкү, биякта жатабыз. Мына айтабыз. Каждыйын тергейди атам. Тергебейт келди 2017. Эмнеге эртеңден бери чакырган жоксуң? Эмнеге 2 саат иштеп Ташбаевди чакырган жоксуң бияка? Эмне чакырган жоксуң? Азыр өзү төрага өзү айтып атпай, жаңы келди. Айтам тергегиле. Айтып атам тергедип. Уксаңыз, Сыймык, сиз айтып атасыз. Инстанция бар, определенный, да. Сиз айткандай инстанция бар. Биринчи РОВДга кайрылабыз.
Андан кайрылып прокуратура надзорный, ровдун үстүнөн, ийимдин үстүнөн надзорный прокуратура. Ага бардык. Айлабыз кетти, 4 таманыбыз, могу таманыбыз кечирип коюңуз жок калды. Буркураганыбыз уже кандай гана көйгөйлөр менен. Мен мисалы үчүн башка көйгөй менен келдим. Байкелер башка. Мен мороки жердейлер көрүп туруп өзүм жумушумду уnuttум. Мен жалгыз болуп коймун. Анан Бизде Хорошо. ошонун бар жетпей турат да. Муксаңар эме. Укпайсыңар эме. Зачем вот так? Кимди кырса эле ошо. Ай менде уксаңыз менде 30 эле тергөөчү бар биякта. Анан анын баары жетпей атат. Анын баары. Сиз 200 же бир 500 тергөөчү болсо каждыйына коюп бересиз. Мен түшүнүп атам. Сербийликке келгенде баштап кыйналгандан Жо мен немен айтып кетейин дегенде. Уксаңыз. Сыймак, сен антып кыйын болуп качпа. Сен де кетесиң могу жерден. Сыймак, принципиально. Сен бул тергөөчүлөр кетпегенче кетпейсиң могу жерден. Сыймак, Эмне жөнүндө кекирдегиң. Кешилгиче кыйкырдың элең. Канча киши айырылып, мен жалгызмын дейт. Эмне үчүн жалгыз? Бүт полиция Фимполдун зданиясынын ичинде болчубуз. Бул жерде кетпейбиз. Сыймыгы кетеби, тергөөчүсү кетеби, Фим полициясы жабылабы? Бул жерде болобуз. Булар кетсе, Кудайга шүгүр, Россияда бир эмес 2 диплом бар жарандар келип иштеп берет булардын ордуна. Урматтуу Facebook колдончулар, посту бөлүшүп коюңуздар. dedim bana ben de ağır. Benim meselesi yok. Canım şu üç paralar beni sokkan arası olgun için yedim var hiç Söz bulup koydu. Bunu örgen. Mıyzam da pot, mıyzam gözleri teveylip Mıyzam gözleri teveylip Facebook'ta Get оттай, прямой get оттай. Финполдун кыргандары. Ага, бары get оттай. Бары get оттай. Кесепетинен тигеме берди, канчалык мыйзамды өкмөт берди ошо биздин коомго. Ушул немелерди. Ушундай немеге салып коюп турчу. Жок, мана сүйлөшөбүз да. Эмнен сүйлөшөбүз? Ташбаевди алып келгиле. Жок, бияктан кандай Арыз сүйлөшөт? бар, алып келгиле. Дастан Бекешевни чакыргыла. Эже, мен продажный эмесмин. Түшүндүңүзбү? Я не продажный. Мен мынакей сурандыңарбы? Кайрылдыңарбы? А я не продажный. Арыз барбы? Арыз негизинде иштешсиң эже.